Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Орозо качан башталары белгилүү болду. Быйыл Орозо 19 февралда башталарын Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Андан бир күн мурун 18 февралда өлкө боюнча мечиттерде таравих намазы окулмакчы. 17 жаштагы кызды сойкулукка мажбурлашкан Өзгөндө 3 милиционер кармалды. Оштун Өзгөн районунда жашы жете элек кызды сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге тарткан милиция кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, милициянын капитаны ЗУА жашы жетеликтер боюнча инспекторлор НАны жана АУА 17 жаштагы ТА аттуу кызды жыныстык катнашка азгырып, андан соң акча талап кылган кылмыштуу схема уюштурушкан. Милиция кызматкерлери жашы жете элек кызды бардар адамдарга алып барып, андан соң аларды кармап, акча опузалашкан деп айтылат маалыматта. Шектүүлөр кармалып, жазык процессуалдык кодекстин 96 беренесине ылайык убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери улантылууда. Каныбек Туманбаев Ош базарында эл менен орой сүйлөшкөн үчүн президент Садыр Жапаровдон эскертүү алды. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Ош базарындагы сатуучулар менен жолугушууда эмоцияга алдырганы үчүн президент Садыр Жапаров тарабынан катуу эскертүү алды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Мамлекет жетекчиси калк менен баарлашууда адептүүлүк, сабырдуулук жана маданият сакталууга тийиш экенин белгилеп, баардык мамлекеттик кызматкерлерге эл менен туура диалог жүргүзүүнү тапшырды, деди Алагөзов. Эске салсак, президенттин иш башкаруучусу Ош базарына мурдагы күнү барган. Соц тармакта аны эл менен жолугушууда эмоция калтырып, бир жигит менен кайма айтыша кетип, орой сүйлөп, электрондук тамеки чеккен видеосу тараган. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Кумтөрдүн ишмердүүлүгүнөн түшкөн киреше 5 миллиард доллардан ашты. Кумтөрдүн ишмердүүлүгүнөн түшкөн киреше 5 миллиард доллардан ашты. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев мамлекеттик салык кызматынын жыл жыйынтыгын чыгарган коллегияда айтты. 2025 жылы салык кызматы тарабынан 391,8 миллиард сом чогултулуп, план 8,2 миллиард сомго ашыгы менен аткарылды деп белгиледи ал. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Президент жеке мектептерди жапкан үчүн анын ээлеринен кечирим сурады. Жеке мектептерди жапканым үчүн ээлеринен дагы кечирим сурайм. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигиндеги маегинде айтты. Өлкө башчы мындай кадамга жеке кызыкчылык үчүн барбаганын белгилеген. Окутуу кылып, маалымат кат берип, өттү кылып күбөлүк саткан кызматкерлердин жакын адамын ошол айдоочу сүзүп өлтүргөн учурлар болду. Бул дагы болсо ошол күбөлүк саткан кызматкерге Кудайдын берген белгиси деп ойлойм. Ошондуктан башка бизнеске өткүлө, деген Садыр Жапаров. Президент 10 айлык окуу мөөнөтү ойдон чыгарылбаганын, дүйнөлүк стандарттагы окуу программалары эске алынганын белгиледи. Дүйнөнүн көп эле өлкөлөрүндө 1 жылдан кем эмес окутушат экен. Биздин адистер окуу программаларын 10 айга ылайыкташты. Эң жакшысы азыр онлайн окуса да болот. Ансыз деле баарыбыз суткалап интернетте отурабыз. Күнүгө 2 саат убактыбызды сабакка бөлүп койбойлубу? 10 ай тез эле өтөт. Эгер 5-6 айда эле окуучулар даяр болуп, экзаменден шыр өтүп кетип жатышса, мына ошондо мөөнөттүн кыскартууну карап көрсөк болот. Бирок окуучу даяр болушу кыйын. 3,5 ай окуп экзаменден өтпөй жаткандардын саны 90%га чыкты. Бул сан эми мындан ары дагы өсүшү мүмкүн, деди ал. Садыр Жапаров канчалык кыйын болсо да келечек үчүн кам көрүп жаткан ишти колдоп берүүнү суранган.
Эмгек министрлиги былтыр жумушсуздардын саны 22%га кыскарганын билдирди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2025-жылы өлкөдө жумушсуздардын саны 22% кыскарганын билдирди. Бул тууралуу министрдин орун басары Камчыбек Досматов мекеменин жыйынында маалымат берди. Былтыр иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматтарынын каттоосунда 56,5 миң жумушсуз жаран турган. Бул 2024-жылдагы 70 миң киши 20% аз. Алардын ичинен расмий жумушсуз макамы болгондор 38 миң кишини түзүп, мурдагы жылдагыдан 22% азайган. Ишке орношкон жарандардын саны 17,5 миң адамды түздү, ал эми активдүү программалардын катышуучуларынын саны 19,8 миң адам. Өзгөчө көңүл жаштардын кесиптик көндүмүн жогорулатууга жана аларды иш менен камсыз кылууга багытталган жаштар стажировкасы долбооруна бурулду. Долбоордун алкагында 2024-2025 жылдары 30 пилоттук район жана шаарда стажировкадан өтүп жаткан катышуучуларга ай сайын эмгек акы төлөнүп, жалпысынан 3 миң жаш жаран камтылды деп жазылган маалыматта. Былтыр бул стажировкадан 1851 киши өтүп, алардын 1332-си бир канча кесип боюнча эмгектенип жатканы айтылды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2024-жылы Кыргызстанда 91,600 адам жумушсуз экенин, анын ичинен 50,900-ü жумушсуз катары расмий каттоодо турганын билдирген. Таласта аялына май чачуу өрттөөгө аракет кылган жаран кармалды. Таласта 2,5 ай мурун аялына зомбулук көрсөтүп, бензин чачуу өрттөгөн жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милиция билдирди. Маалым болгондой, каргашалуу окуя өткөн жылдын 15-октябрында катталганы менен жабырлануучу 5-февралда гана милицияга арыз жазган. Анткени келин маалыматтарды жашырып койгондугу аныкталды. Арыз 15-октябрда Бакай Ата районунда жашаган 1998-жылы туулган МТ аттуу келинди 1994-жылы туулган ДЖ аттуу жолдошу эч кандай себепсиз уруп, башынан ылдый күйүүчү май куюп, аны күйгүзүп жибергени белгиленди. Натыйжада арыздануучу ден соолугунан оор залал алып, бул окуяны эч кимге айтпай жашырып жүргөндүгүн билдирген. Окуя болгон күнү Бакай Ата райондук милициясынын аймактагы кызматкери жерине барып, күбөлөрдү сурак алганда алар мешке от жагуу учурунда күйбөй калгандыктан бензин чачып, жубайлар күйүп калганын билдиришкен. Ошол учурда МТ жана ДЖ жандандыруу бөлүмүнө жеткилип, абалдары оор болгондуктан сурак алууга мүмкүн болгон эмес. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пункту ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Айта кетсек, бул окуя боюнча активист Эртай Исаковго жабырлануучунун апасы кайрылып, маалымат коомчулукка тараган. Анда кызын жолдошу 2 ай мурун бензин чачуу өрттөгөнүн айткан. Ошондой эле зомбулук кайра улангандыктан келин аргасыз ата-энесине окуя боюнча айтып, жардам сурап кайрылган. Андан соң милицияга арыз бергенин билдирген. Ушул артында турган кичинекей Элмырзага колуңуздардан келген жардам берип кетиңиздерчи. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык операция ушунчалык жакшы болуп калды. Эми акыркы операциясына $14,000 каражат керек экен. Ушул акыркы операциясынан кийин болду, бала ушу менен басып кетет деп докторлор ошол Түркияда убада берип атышат экен. Элмырзага оор диагноз коюлган. Эки бутунун ширагындагы малобер сөөктөрүнүн тубаса жоктугу. Төрөлгөн күндөн бери анын ар бир кадамы оору менен коштолот. Ар бир кыймылга чоң кыйынчылык жаратат. Азыр Элмырзага шашылыш түрдө экинчи операция керек. Операциянын баасы $10,000. Бул операциянын оорубай жашоого болгон мүмкүнчүлүгү, бул анын келечекке болгон үмүтү. Анын атасы каза болуп калган. Бул оор сыноодо апасы жалгыз калды. Ар күнү уулунун кыйналганын көрүп, эне жүрөгү сыздайт. Суранам, кайдыгер өтүп кетпеңиздер. Сиздердин жардамыңыздар Элмырзага үчүн бул чоң жашоого болгон шанс. Каалаган сумма, ар бир жардам Элмырзанын ден соолугуна жасалган чоң кадам. Аллах Элмырзанын кайгысына кайдыгер карабаган ар бир адамга береке берсин. Ембанк Мухамбек П, Сбербанк Бахтияр А деп чыгат. Колуңуздардан келген жардамды ушуга сала бериңиздер, туугандар. Бишкекте аял баттерин сатып, шылуундарга 22 миллион сом которуп жиберген. Бишкекте аял баттерин сатып, ири суммадагы акчасын шылуундарга алдатып жиберди. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Маалыматка ылайык ГЧ аттуу аялга белгисиз жарандар түрдүү номерлери менен WhatsApp аркылуу байланышып, өздөрүн улуттук коопсуздук кызматынын жана банктын кызматкерлери катары тааныштырып, алар жабырлануучуга психологиялык кысым көрсөтүп, ар кандай каржылык операцияларды жүргүзүүгө мажбурлашкан. Натыйжада аял өзүнө таандык баттерин сатууга аргасыз болуп, андан кийин 22,130,000 сомун алдамчылардын эсебине которгон. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен иш козголуп, 19, 24 жана 28 жаштагы 3 шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген деп жазылат маалыматта.
Учурда тергөө иштери улантылууда. Президент Садыр Жапаров жарандарды унаадагы реформаны колдоого дагы бир жолу чакырды. Президент Садыр Жапаров айдоочуларды окутуу боюнча жасалып жаткан реформа 50-60 жылда толугу менен жемишин берерин билдирди. Бул тууралуу 6 февралда Кабар улуттук агенттигине курган маегинде айтты. Ал жол кырсыгынан каза тапкандар жана майып болгондор көбөйүп жатканын, бул тармакта реформа жасалбаса маселе тереңдей берерин белгиледи. Садыр Жапаров коомчулукту өзгөрүүлөрдү колдоого чакырып, менчик мектептерди жапкан үчүн ээлеринен кечирим да сурады. Окуду кылып, справка берип, өттү кылып, күбөлүк саткан кызматкерлердин жакын адамын ошол күбөлүк сатып алган айдоочу сүзүп өлтүрүп кеткен учурлар болду. Бул дагы болсо ошол күбөлүк саткан кызматкерге Кудайдын берген белгиси деп ойлойм, ошондуктан башка бизнеске өткүлө деген Жапаров. Ал айдоочуларды окутуудагы 10 айлык мөөнөт дүйнөлүк тажрыйбадан алынганын, көп эле өлкөлөрдө 1 жылдан кем эмес окутаарын түшүндүргөн. Окутуу программасында жол эрежелеринен сырткары айдоочулук этика боюнча да сабактар кошулганын айтылат. Президенттин иш башкармалыгы быйыл жыл башынан тартып Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк берүүнүн, автомектептерде окуунун жаңы тартибин бекиткен. Ушул жылдан баштап жарандар мамлекеттик автомектептерде окуй турганын айткан. Менчик автомектептердин жетекчилери 23 январдан тартып иши токтоп калганын, буга транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоого мамлекеттик борбору бирдиктүү базаны жаап койгону себеп болгонун айтып чыгышкан. Алар 27 январда аталган мамлекеттик мекемеге барып түшүндүрмө талап кылган. Автомектеп ээлери алардын лицензиясын же база менен иштөө укугун сот гана токтото аларын айтышкан. Ошолордун ичинен менчик 2 автомектептин ээсине Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгогону, 1-2 айга камакка алынганы да белгилүү болгон. Президент Садыр Жапаров 30 январдан тартып менчик автомектептердин лицензиясын токтоткон жарлыкка кол койгон. Бишкектеги ЖЭБ-2 кийинки кышта ишке кириши мүмкүн. Бишкек шаарындагы ЖЭБ-2 кийинки кыш мезгилинде ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Газпром Кыргызстандын башкы директорунун экономика жана каржы боюнча орун басары Арзымат Алдаяров билдирген. Анын айтымында газ жеткирүү боюнча келишимге кол коюлган. Бизге белгилүү болгондой, ЖЭБти реконструкциялоо долбоору мамлекеттик органдарда каралууда. Биз 2027-2028 жылдардын жылытуу мезгилинде ЖЭБ-2ге газ берүү башталат деген негизде бардык инвестициялык программаларды пландаштыруудабыз. Коңшу мамлекеттер менен келишимдер түзүлүп, анын алкагында магистралдык транспорттук объектилердин курулушу башталды, деди ал. Эскерте кетсек, өткөн жылы Газпром Кыргызстан ЖЭБ-2 жана Бишкек Селмаш отканасы оңдолуп бүткөндөн кийин газга кошулаарын маалымдаган.